Алейкум ассалам. Кандайсыз, братан? Шүкүр. Ден соолукта. Кудай буйрса, Азиз деген кишинин үйү ушу болот. Мелердем. Kışın жазын жашаса болот бул жерде. Ыңгайлуу жер. Видеокамера бар, охрана бар. Чужой адам кире албайт. Мындай крошка салынган. Дачный болуп эсептелет. Дачный, азыр уже. Бул жерде үй салып прописка койсо болот. Пустой жерге гражданин РФ через сот прописка кылса болот. Бул эмне айырмасы бар айылда? Айылда биринчиден баягы өкмөт күтөт. Бул жерде биз 1000 сом кылып чогултуп, ай сайын 1000 сом. Ушул шарттарды өзүбүз ыңгайлуу кылып жасайбыз. Өзүбүз кылабыз. Айылда өкмөт күтөт. Азыр ворота бар. Бул ворота номери серверге байланган. Буну Сахалинде отурган чалсаң ворота ачылат. Номерге байланган. Ол номерди только жителдер чалышка акысы бар. Башка адам чалса, трубканы эч ким ачпайт озон. Ошо куда калса, стройканы баштасаң, номерди киргизип коюн серверге киргенден кийин 1000 сомдон төлөшкө туура келет. Зато ойлонбой ачып кирип чыкса болот. Ана жерде азыр ошол маягы ичкерде азыр бир 20 такырыз болот. Ана чекесиде эмес, ичкерде анда. Ана ошо битте баланын жери. Ак жоло камалардын алдыгана отурган. Шунун мына ушу жерди мен баштадым ошо. 30 соток жерди түздүп атам. Кыргыздар эс алуучу жай кылган ой бар. Кылса. Деген жер мына Степановская айылы. Ошого биз жабышып турабыз. Булар бөлөк, биз бөлөк. Эми айылдын эмне айырмасы бар? Документ боюнча эч кандай айырмасы жок. Булар просто өкмөттү күтүшөт. Өкмөт качанкы берет. Биз өзү чогултабыз. Мында адамдарга ыңгайлуу шарт боюнча биздики оң. Себеби биз баягы чырагыбыз бар, кар тазалан кышта. Буларда айылдын ичинде көчөлөрдө эч нерсе кылынбайт. Ошол айырмасы. Эми мына ошо остановка. Ушул остановка күндө саат менен без выходной 5:40 метро Котельники автобус апарат. Мына ошо Эң жакын метро Котельник. э? 1 саат 20 мүнөттө Котельникке жетип барат. Канча километр получается? Бул жерден 55 километр болот. 55-57 километр. Анан кийин ушул остановка күндө саат автобус келет. Саат 8-де окуучуларды алып, саат 1-де майда класс, саат 4-те 16:00 ирик класста алып кеп таштап келет. Ушул жерде. Мектеп 3-4 километр аралыкта жайгашкан. Мен азыр силерди жаңы курулган трасса М5 Москва Челябинск деген трассага алып кетип турам. Кудо калса күздө бүтөт, ошону бүтүп калса развязка жалгыз гана бизде болот. Жолдон сол жакта Старниковдон бурулуп о жерде болот и дальше 15 километр болот. Бизге повезло, развязка только бизде болот. Ошол эки чоң трассанын алдында бай жайлашкан участкалар болот. Каласаң платный менен кет, ушул платный, каласаң бесплатный менен кет. Ушул трасса Развязка болот ушул жерде. М5 Москва Челябинск деген жол ушул платный дорога болот. Развязка только бизде, и плюс күздө куда калса бүтүрөт. Строительство мощным темпом кетип атат. Ушул остановка күндө 4 мал автобус келет. Кийин биз наркы чоң трассадан эски трасса болот, Рязанское шоссе. 1-2 километр аралыктабыз. Ошол жерден автобустар машина келип турат. Ошо чоң остановкалар бар. Мойтка автобус бар сааты менен жүрөт. Бизге ошо маршруткалар урду кетти жок. Сааты менен келет, сааты менен кетет. Күнүгө 4 жол, э? 4 жол, где-то саат 1-де, 4-те, акыркысы 8:30 ошо Броница шаарынан майка келет. Бирок сааргысы прямо метрока Котельникке апарат. Шунда турасың 5:40. Табличка турат. Ясная поляна 03 деген жер шу. Мана Жусуп аланын жери. Жусупчиктики шу. Мана Жусуп 82 Элбаев Октомалиевич. Мана Стальбагаче. Мана Ак жоло камаласынын жери. Во. Дальше дагы кыйла адамдар бар. Бул жерде ошо баягы чекеси пока сатылат. Ондан будущий тоже докалса кыргыздар болот. Башка улуттар ам алат, только баягы орустар ам бар арабызда.
базар. Мына шу официальный заезд, мына шу, мына. Ясная поляна, ворота деген жер шу. ТСН, ДМП 3 аты бар. Дачный поселок боламын есептеледі, и товарищ собственники недвижимости болып ТСНнан бұл чечилет. Азыр документтер немеде СНТде болып жазылған тұр ғой? Документы СНТ болып жазылған, да. Официальный паспорт. Бая бізге бүгін қалған бая документ бұл қызыл кітеп шытайсабы? Мына шу азыр, мына шу сен мен адрес көрсетем. Официально азыр мына ТСН Ясная Поляна деп көрдүңөр? Доска біз правление ТСН деп турат. ТСН. Бұл жерде аз силерде бару адресті городской округ Раменское. Бұл айыл емес, бұл Раменский шаарга городскойго кирет. Бұл шаар, город Раменский. Городской округ Раменский. Құдай қаласа 2023-те бұл жерге Раменский МСД 3 келеді. МСД 2 1 келген жерлер барды Москва. Бұлам Раменский Москва келеді, автоматически біз киреміз. Біз городской округ Раменское. Москва келгеннен кейін бұл бардығы азыр ахвал, бұл барды күлкі тарих болады. Там уже все будет по-другому. Так круиз қылырайым, круиз контроль. Мына болат 80 күннен жібірашқан екен. Мына Алтынбек Аяшкам ішті баштады. 74. Жолдаш Тосынның азыр келіп қолын жопын тұрды. Азыр кеші олсын. Бітті күз мына шу жер. Почти 100 участка. Ошоның 50 тағы сатылы бүтті. Жалайым Кыргыздардықы. Астауына Кадамжай районы. Башқа райондардан бар. Мен қарсы емес, любой район, любой Кыргызстанды келіп, ойлама жер алса болады. Үнмәлі жер, жолы трошка. Бұйылдан да 1-2 жылдан кейін оңдойыз. Мына шу бұйыл құда қалса 1 жыл ішінде, мына шу барды Кыргыздар ол сатып. Үміттөмін, үміттөмін. Мына стабилға түшкен, себептер бар. Мына шу жағы, сол жағы өліден баштап, почти полный бүткен. Бош, мына шу бір сектор қылғандар. 20 участок қылғандар. 30 участка бош бар қылғандар болды, сатылы бүткен. Ошонда ыңгайлуу жер, боягы жалаң сосед кыргыздар, чеке, ошондой мына шу участкалар бүткөндөн кийин боягы токой башталат. Аз көрсөтүлгөн токой мында природа мощный жаратылыш менен кооз жерлер. Мына шуну орус адам сатып алды. Кайерде? Денис деген гаишник адам сатып алды. Мана четти. Пожалуйста. Мына. Пожалуйста. Какая? Мына 324 метр. Боягы 30 метрге жатыр. Uzunluk ha? Киребиз ичкериге. Мына да кайнаганыкы, оны казык ачет. Бунуку дальше. Вперед за мной. Ой, я қазы қақен. Оны қазы көріп жатыр мұны. Мына мен қазы көрдің бі? Assalamualaikum туғандар. Бардыңарды құтма кешіңер менен. Мына Ясная Полянадан село Степановское участок алып, Құда қаласа мына үйді стройкасын баштадық. Бұл келіп, бұл жерден участок алғыла, қоңшы болуыз. Азырғы данный время 70-тен 90-ға чейін адам бұяқтан уже участок алып қойды. Мо жақтарлар бош, мо жақтарда дағым бар. 1-2 участок бар бұл жерде. Бұл жерде да мен білішімше 1-2-3-4 участок бар. Нар жағында бар бош участоктар. Келгіле қоңшы болойлы, құрғыла үйлерді. Ошонтип биз
Урук туугандарынын жардамы менен мынтип опалубканы баштап үйдү кура баштадык. Мынтип скважина чыгардык. Скважина 68-70 метрден баягы артезанский суу чыгат. Ошондо келиңиздер, жер жакшы, тегиз. Эки чекеси эме токой, поля. Бул жакта орус коңшуларыбыз бар. Орустар. Бул жакта орустар коңшулар. Бул жакта дагы аралаш орус коңшулар бар. Баягы бизге окшогон пелдүү, баягындай адам ажыратпаган. Бул жерден жалпыга түшүнүктүү болсун үчүн Москвадагы эң жакын метро биздин билишибиз боюнча Котельники метро да. Ошо канча километр? Котельники чейин 55 километр бул жерден. Жапжакын эле турбайбы? Эме болуп барсаңар, автобус менен 35-40 мүнөттө жетесиңер. Бул жерде автобустун өзүнүн жолдору бар экен. Мындай пробкада турбайт экен. Кыз этип кетип каласыңар. Легковой машинада болсоңор где-то 50 мүнөттө жетесиңер. Почти 1 саат пробкасы менен эсептегенде. Пробка деле анча болбойт. Основной ушул суббота күнү бияка въезд болот, пятница түштөн кийин. И воскресенье кечкурун болот. Основной пробкалар ушул. Курушкула. Жериңиз кут болсун да беке. Кудай бурса жакын кошуналардан болойлу. Рахмат. Бул жерде дагы биздин өзүбүздүн жердеш Болотбек деген жигит өзүнүн келинчеги менен өздөрүнүн сатып алган жер тилкесинде аракеттерин жасап атышат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул биздин кыргыздарды колдон келишинче баарын чогултайлы деп 70-тен ашып 80 тегереги болуп калыптыр. Биздин мекендештер курулуш куруп аткандар бар. Ушул жерден биз дагы Санкт-Петербургдан келип, алыбыз жетишинче жер тилке сатып алдык. Ар бир мекендештер менен сүйлөшүп, мүмкүнчүлүгү барлар келип ушул жерден кошуна болгонго чакырабыз. Мына жерлер бар екен. Жоқты, көрдік. Кызыгып турабыз, келіп алыңыздар. Үйді салыңыздар. Адамдар салып алып турмаяга, чат-чат кылып. Ассаламу алейкум туугандар. Ошо биз Москва облусунун Раменский район СНТ Ясная Поляна деген жерде ушул участкада сатып жатабыз ушул күндө. Азыр айтып кетейин дегеним, биринчи момент ошол СНТбыз Ясная Поляна, село Степановский ауылда. Москва шаардан 55 километр жайгашкан жерде биз ошол жерде участканы сатып атабыз. Өзүм ушул жерде үйүм бар. Бала чака менен жашап прописка турамын. Ошол баягы алдыбызда бир участкалар сатып жатабыз. Ушул күндө азыр 75-90 кыргыз болуп калдыр. Участкалар бардыгы СНТнын ичинде. Кызыл китеби бар, үй салып прописка койсо болот. Кыргызстан жарандарын сатып алса болот. Гражданство алса болот түбөлүктө. Светтер келген, жолдору бар. Бардыгы баягы ишеничтүү. И кийин баягы келиндерди алып, ушунда жашап, кышын жазын жашаса болот. Баягы охранабыз бар. Мынандай түнкү чыракта түшүрүп беребиз. Алдыбызда орустар жашайт. Биз кыргызга отдельно ушул жерде баягындай жашап турабыз. Ушул баалары 8 сотигибиз 550 миң болуп атат. 500 миңген бар, рассрочкасы бар. 50% төлөп, калган айсан төлөсө болот. Баягы өтө күтөбүз сиздерди. Баягындай келип көрүп алсаңыздар өтө кубанычта болобуз. Ошол күндө азыр бизде адамдар үйлөрдү салып баштады. Ошол үйлөрдү салып бүткөндөн кийин оформление кылып 350 рубль менен үйдү аттыга өткөзүп прописка койсо болот. Урматтуу мекендештер, жалпысынан караганда бул жер 10 гектардын тегереги экен. 70-тен ашык официалдуу түрдө жер тилке сатып алгандар биздин мекендештер бар. Кудайга шүгүр. Нар жак бер жагы болуп, аягына чейин акчасын төлөлектерин жалпысынан эсептегенде 90 кишинин тегерегинде болуптур.